Тубаса. Үйдө. А, Кыйынчылык турмушка чыккам. Турмушка чыгып, анан ажырашып кеткем да. Ажырашуума себеп ал адам жакшынакай үйлөнгөнбүз. Кыз узатуу, той менен болгон бардыгы. Бирок 3 ай жашаган убакыттын ичинде мага үйлөнгөндө милдет кылып, майыптуулугумду баса белгилеп, сен майып болгонуңа карабай мен үйлөндүм деп көп курс мамилелерди кылат эле. Сыртка чыгып конок сонокко барып калганда мен эч жака албайт эле, даже мындай чакырса делечи. Мен досторум көзүнчө эмне деп ойлошот, алар көргөндө аларга эмне деп айтам, ошону көп баса белгилеп айтаар эле. Бир айдын ичинде бузулуп баштады. Үйлөнгөндөн кийин бир 3 жумадан кийин уже бузулуп баштады. Уже милдет кылуусу, ошондой курс мамилеси, кагып силкеп, сен ошондой майыптуулугу менен алганыма мага рахмат айт, ыраазы бол мен ошондой үйлөнгөнүмө. Сен унчукпай эле жашашың керек деген сыяктуудай сөздөрдү айтып баштады. Көп үйгө турбайт эле. Анан каяктасың, ким менен жүрөсүң десе, сен антип сураганга да акың жок деп, анан уже жок деп мен ага уже жолтоо болуп өзүмдүн эмемди айтып баштаганда, ал уже кол көтөрүп баштаганда бир нече жолу. Биз үйдөн эле үй бүлөбүз, сырттан бири бирибизди тааныбайбыз дейт эле да. Ал кезде ошол билбейм, ошончолук өзүмдүн баамды билчү эмесминби, же ошо майыптуулугу бар адамдар ошондой жашоодо жашаш керек деген оюм болсо керек. Уже кылган мамилеси уже күчөп баштады. Мындай кол көтөрүүсү күчөп баштады. Мындайча айтканда, кылган мамилеси уже такыр мындай чыдай албай калдым. Эми айтпайм мен аябай прям жанчып салатчы деп, бирок ошол эле сөзү мени басмарбаганы, басынтканы, кагып силиккени, мен майыптуулугумду баса белгилеп кагып силиккени мен үчүн өтө оор болуп баштады. Мен ага мындай жолтоо болуп, деп өзүмө жооп берип, өзүмө турупкан учурда мындай сразу эле кол көтөрүп баштачу эле да. Сен антип эме кылганга акың жок. Кайра эле сен майыптуулугуңа карабай мен үйлөнгөнүмө ыраазы болгонуң деп уже кабашынча кол көтөрүп баштаганда, ошондо жетип кетти да мага. Бардыр деп ойлойм, себеби майыптуулугу бар кыздардын мындай самооценкасы төмөн болот экен да. Мен майыпмын, мен көп мындай жакшы чоң мындай роскошко татыктуу эмесмин, жакшы күйөөгө татыктуу эмесмин, мүмкүн жакшы жигитке татыктуу эмесмин деп эркек кишилердин мындай жакшы мындай үйлөнүп турмуш кургандан кийин ошол болгон мамилесине, ошол күйөөгө тигип жашап жүргөнүнө ыраазы болуп жүрө берген кыздар да бар болсо керек да. Кандай болсо да мен чыдашым керек, кандай болсо да мен там төрөшүм керек, жашашым керек деген ойлор менен жашаган кыздар бар болсо керек. Мен айтат элем, мага жол бербеш керек эч убакта депчи. Эгер именно майыптуулугуна баса белгилеп зомбулук кылып аткан болсо, анда жашап кереги жок деп ойлойм. Кемсинткен учурда, басынткан учурда уже жашап кереги жок го деп ойлойм. Биз эч убакта именно майыптуулугубузга карап басынткан адамга жол бербешибиз керек экен деп ойлойм.